Keyinki söz Osmanov Aybek Japarovичке берилет. Рахмат. Баяндамачы, сіз жоғарыда айтып кеттіңіз. Жанағы сулар бойынша Қарасу районында жана 1 миллиардтан қанша бөлінді? Қарасу районы білесіңер, 500 мыңнан ашық халқы бар да. Дыйканчылык кылууга өтө мындай жакшы жерлер көп. Ошол боюнча тартылган каналдар, сулар көп да. Ошол боюнча сиздер канча бөлдүңүздөр? 1 миллиардтан. Айбек Жапарович, мен бүгін ертемен Оштан учуп келип туруп эле сразу бияка келдим. Ошондон азырынча маалыматым жок экен. Канча каралган, кайсы жака? Урматтуу төрага, мен суроону баяндамачыга бердим. Башка киши жооп берди. Сиз кичине көзөмөлдөп койсоңуз жакшы болот эле. Биз муну бул боюнча биз миллиард бөлдүк деп атабыз. Бүгүнкү күндө 730 миллионду бөлүп бердик. Миллиард каралган болчу. Ошонун 712син азыр алып атат. Бирок бизде дагы бул жалпы сумма менен кеткен. Анан кийин аны булардын такташып биз акты сверкинин негизинде анан тактап берет элек сизге кагаз түрүндө бизде. Кагаз түрүндө берип коюңуз, ошол менен бирге. Папан сузактагыч боюнча эмне жумуштарды аткардыңыздар? Канча бөлдүңүздөр? Папан сузактагычынан өзүңөр жакшы билесиңер, ал жерде Карасу району, Араван району толук ошол Папан сузактагычынан суу ичет. Мен ушул күнгө чейин да көтөргөмүн. Папан сузактагычын ичинде динозаврдун өлүгүнөн башка бардык жаныбарлардын өлүгү бар деп. Ошону тазалоо иштери боюнча, башка иштер боюнча болдубу? Көптөгөн оорулар ошол суу ичкенден болот. Мисалы, таза суу тартылбаган айылдар полный ошол Папан сузактагычынан келген суудан ичишет. Мисалы, Карасу районунда ошо Ош шаарына караштуу Жапалак, Төлекөн айылдагылар ичишет. Жана ошондой эле Араван району ичишет. Ошол боюнча маалымат бериңизчи. Папан суу сактагычы боюнча быйылкы жылы ошол алдын ала баягы наносторду изилдеп чыкканбыз. Андан тышкары ылдый жагындагы глубинный затворубуз бираз мындай кандай деп айтсам, бираз аварийный состоянияга келип калган. Суунун алдында өбө болгондуктан водолазный жумуштар болот экен. Бул жагынан глубинный водолазный жумуштар керек экен, андан тышкары сваркалар керек экен. Ошол жактан бираз ушул багытта жумуштар аткарып атабыз. Руслан Мырзабекович, Айбек Жапарович суроону негизинен сизге берип атат. Эгерде сизди билбесеңиз, анда ошондо суроону ыйгарыңыз. Жарайт. Тиешелүү өкүлдөр эле жооп бербептир, башынан тилине кошулуп эле чыкпаптыр. Рахмат. Жогоруда мен кесиптешим айтып кетти. Араван каналы боюнчачы. Араван каналы чындыгында Ош шаарында караштуу Жапалак айыл өкмөтү бар. Ошонун үстүндө 8 миңге жакын адамга чек берилген. Ошолор азыркы күндө үй салып баштады. Эртеги сууну силер ошол жака тартканда Араван каналына суу калбай калат. Араван районундагылар эмне кылат келечекте? Ошол жагындагы силер ойлодуңуздарбы? Азыркы күндө бул эстер убагына салынган канал да ал. Араванга чейин барат. Бирок эл көбөйдү, кылым өзгөрдү дегендей, азыркы күндө Араванга жетпей калат. Да 3-4 жылдан кийин уже жетпей калат. Себеби 30 миңге жакын адам үй бүлө көбөйдү. Ошол каналдан ичүүчү нормадан. Сиздер ошол боюнча оюңуздар кандай? Уруксат болсо мен жооп берейин, Айбек Жапарович. Суу кызматынын директорунун орун базары Жайлыбаев Абдыбай. Биз мен айтып кеткендей, ошол Араван Акбура каналдын көлөмдүгүн чоңойтуп атабыз. Ошону менен 5 жылдык Араван районунун проблемасын чечебиз деп. Биринчиден, экинчиден өзүңүз айткандай жооп бере берейинби? Өзүңүз айткандай, Араван Акбура каналы Папандан суу алат. Папандын көлөмдүгү, проектный көлөмдүгү 240 миллион. Азыркы учурда биз 220 гана толтуруп атабыз. Анткени бираз коркунучу бар. Ошол 220 миллионду колдонуп аткан учурда жыл сайын кеминде эле 90-110 миллион суу калып атат. Ошонусу пока азырынча расчетубуз боюнча жетет. Келечекте Араван району суусуз калбайбы? Ошого сиз так жооп бере аласызбы? Негизгиси 20-25 жылдын ичинде өзгөрүүлөр көп эле болуп чыгат. Негизи суу маселеси өзүңүзгө белгилүү болгондой азайып эле баратат. Ошондуктан андай коркунучу бар.